Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн өткөн берүүбүздөгү профессор Бекбалаев Амангелди Абжапаровичтин илимий изилдөө иштерин уландысын сиздерге тартууламакчыбыз. Анда ушул берүү сиздердин назарыңыздарда. Карбоз Дыйканов деген раматлык абдан чоң профессор эле. Ошо киши жана атыйлар сөттөрүн тарттырып, эметип ошо кишиден мен кичине орусча айтканда заражение болгом. Бул идея менен алды киши менен мен андан консультация алгам. Ошо кишинин мына карагыла тамыры, тил тамыры. Орусча древой, языковой деген. Гун тилинен баштайт, түздөн түз, өгүз тил, туран тил, кырк ас тил, анан кыргыз тилге чыгат. Bir жағы Алтай, bir жағы Қырғыз мына. Түзден түз шығады. Кішін илимий емесі. 4 кітап жазған. 10 эле, 4 кітап. Эми ошондо Москвада жүргөндө мен жазып баштаганда орусча жазгам, анткени литература адабиятында орусча экен, орусча жазгам мына. Эми кыргызча которуш керек эле, буга да убакыт керек. Өзүмдү жалгыз которо албайм, анткени адабият тил башка. Абдан чоң. Сүйлөй турган тил башка, сүйлөй турган тил, кыргыздын тили. Бул адабият тил менен которуш керек. Ушул жерде мен бир эме келтирип атам. Таап гундардын источнигинен макалды. Мындай макал көрсөтүп атам. Мына. Макал лакапты. Эгерда үтүрүк айтасам, коко теңир атсын. Бу дайнада иманан буйрмасан, бу дайнада мал басыманан игилген көрманан. Эгерде калп айтсам, Кудай урсун мени. Көкө теңир урсун. Көкө теңир урсун мени. Мен малымды көрбөй алайын. Имансыз болуп калайын деген сөз мына. Бұл еме жана ант берген. Кандын алдында. Ол емеден таптым бұны источниктен, Германиядан. Эми айталы мына, бул биз айтып атабыз, Германияда бар, германский источниктер көрсөттүм. Дагы көп менде. Дагы бир жыймот источниктер бар. Кыргыздар, гундар, кыргыздар, байыркы аттары кыргыз экен, келип бизди басып алган, бизди бул жерде 2 кылым башкарган, аны артка тарткан, кайра кеткен. 7-ci kılımda gayrı ketken dep turat. Oşo menен 2 kılım, 2-ci kılımdan başlap 7-ci kılımga çeyин kayakta jok bolуп атат биздин бабаларыбыз гун деген атты жамынып алып, мындай айтса болот да, жамынып алып. Ошо менен кетти алдыга. Гун деген күн жактан чыкты деген сөз да. Күн жактан келди. Пришли со стороны восхода солнца. Анан биздин Кыргыздын санжырасында да бар экен бул. Мына турат. Ундар деген биздин бабаларыбыз ундар болгон. Ошо кылымда Европага чейин кеткен, азыркы Венгрияга чейин көчүп кеткен деп турат мына. Санжыра да бар экен. Же Сапарбек Закировдун санжырасында, Кыргыз санжырасы. Мына Чуулу, аты Лакан. Европаны баскан, Балкандан баштап Иранга чейин баарын ээлеген. Мына ошо жерде курман болгондон кийин анын сөөгүн көлгө алып кеткен, Шудункут деген букага өңөрүп алып кеткен ошо. Анан ошондо мына ошо Атылаканын сөзү ушул жерде турат дейт мына. Баатыры 1000 болсо, бийи 1 болсо эл болот. Бийи 1000 болсо, баатыры 1 болсо эл бузулат. Ошо Атылаканын сөзү экен. Жалаң эле санжырада эмес, жанагы мындай айтканда серьезный историктер деле муну келтирип атат. Мына Орозбек Айтымбек, Кыргыз. Атилахан байыркы кыргыз, Атилагун байыркы кыргыз деп турат. Бир китеп ушул жөнүндө, бир китеп болсо да 75 Орозбек Айтымбетов, э? Ооба. Атилахан мына. Мурунку аты Адил Баатыр экен муну. Бир китеп ушул. Ошо окуш керек аны. Аны биз көңүл бурбай айтабыз бул кишиге. Ошо эле Койчиев Макрин пластик баягы бир жылдары жазган, кыргыз их предки деп жазган. Кыргызы были во главе кыргызской конницы, они были в составе гунских войск, нанесли поражение китайцам деп мына китебинде турушат. Они все с Енисея во главе в составе гуннов ушли на запад деп бияка турат. Ошо эле пластик жазып атат. Ошончо пластик бул идеяны колдоп атат. Биздин академик. Ооба, вице-президент академик. Жалаң эле эмеде эмес, санжырада эмес, бул санжыранын да бир түрү да эл күүлөрү. Мына Музыкалык аспаптарда, мисалы Нурак Абдрахманов, Атилахан деп жок, бул бар экен, анын таржымасын берип атат биякта.
каяктан келгендир, кайсы ырчыдан келген, кайсы кылымдан келгендир бүт таржыманы берип атат. Биз анткени биздин эмебизде аң сезимибизде калкалыптыр болот. Эми айтып атабыз, биздин Санжарада бар деп. Биздин тарыхыбызда бар деп. Биз тим эле буга көңүл бурбай айтабыз да, көңүл бурсак, жакшылап баарын жана ордорунан келтирип карасак, ошо чыгат. Европанын Санжарасында мына мифологический слова Атли, башка атаныкы Эцел, Европада Эцел дейт. Эцел деген Т жана фонетикалык закон боюнча 9-кылымда Т болуп калат. Т. Атли болгон Эцел болуп калат. Ошо мына жазып атат. Эцел герои германо-скандинавского героического эпоса. Гунны пришли с востока и ушли опять на восток. Эки эме да бар да, гундар. Экидей көчкөн. Бир жагы Атила, у жерде великодушный король, который помогает германским князьям. Экинчи жагы Атила пришел в виде злого, коварного предводителя, который вредит. Эки пикир бар да, эмеде. Бул Атила жөнүндө герман, скандинав жана Санжарасында бир 20-30 эме бар, жана 20-30 ырлар бар. Чоң героикалык ырлар, чоң ырлар бар. Ошол жерде Атила жөнүндө айтылат. Атила кандай жарымысы мактайт Атиланы. Мактаганы Осткоттор Атиладан бир жүргөндөр. Жамандаганы Весткоттор Атиладан качып кеткендер. Бич Божий деп ошону Тигер айткан аны. Бич Божий деп. Анан эметкенде Германияны бөлгөндө Везер деген дарыя бар. Ошол дарыя Германиянын ортосунан кетет. Күн чыгыш жагынан Осткоттор ээлеп алган, күн батыш жагынан Весткоттор ээлеп алган. Биякта келген санжаралары, Герман санжарасы Атила биринчи жакшы, абдан бир эме жакшы киши. Атиякта болсо андай жаман көрсөтөт Атиланы. Ошо тиягында акы дарыянын акы өзүндө. Анан карап көрөлү. Герман этнолингвистикалык, этногенетический сезимде эсте калып калат экен. Гитлер эми баарыбыз билебиз, бул жаман киши, преступник номер 1, нацист, фашист деп. Бирок ошол бир кызга айтыптыр ошо. Жана nachts Tischgespräche, застольные беседы ночью деген китеби бар. Ошо айткан сөздөрүн жазып алышып барат магнитофонго. Ошо айттыр. Биз Германия бүт дүйнөнүн баарын жеңгенде Германияда абдан чоң шаарларды курабыз. Граниттен шаарлар 90-100 этаж болот. И раз в год мы будем проводить по столице отряд киргизов, чтобы, видя ее каменные памятники, они получили представление о мощи и величии Германии. Отряд киргизов. Бир кыргыздарды билет экен Азиядан. Гитлер. Да айтпайбыз, жаман дегиш ал. Бирок бир кыргыздарды билет экен. Бул эмне деген? Эмнени далилдейт? Германский этногенетикалык сезимди эсти далилдейт. Эс тутумда. Эс тутумда, эсте калып калыптыр. Кыргыздар деп калып калыптыр. Венгерский Мажарстандагы музейде мындай гундардын казаны бар. Эми бул гундардын казаны азыр Кыргыздагы жок болуп кетти. Мурун бар экен, жок болуп кетти. Ал казан тугусу жок. Мындай өзүнүн жана эмеси бар, тоголок. Буттай менен тоголокчу. Чөчөктө ошонун үстүнө туруп, тегерегине үйүп коет, отунду. Аны жаап койсо бир койдун эти башат экен бияка. Мынтип коюп коет экен аны. Мындай казан экен. Анан бул казанды жанагы бир курман болгондо 1000 башыбы, 10 000 башыбы, же кыйын жанагы эл башкарган кишиби, каныбы бирөө курман болгондо ошонун өрүнө салып койчу экен, күмбөзүнө, ошо казанды салып койчу экен. Анан гундар өзүнүн жанагы мүржөлөрүн жаап койчу экен, эч ким көрбөсүн деп, касып кетпесин, талкалап кетпесин нурлар деп. Ошондо да кийин көп эле эме жанагы черный гробокопатель дейт, баарын уурдап кетти. Бирок табылгандан, музейден табылган жерлери 27 казан бар экен азыр музейлерде. Эми биринчи казан табылган жери караңыз, Алтай. Акыркы казан табылган 7-кылым. Ала туруп, тынчка. Анда кетип бар, казан табылган жерлер. Бул археологиялык казуулардын илимий баягындай фактысы бар. Далилдеп туруп, далилденип жазылган.
Эми бул жанагы эменин ичинде да бул бар жердин алдынан табылган артефакттар. Жана айтып атпаймынбы, кылычтар, жана согуш баш кийимдер, атка тиешелүү жабдыктар, үзөңгүлөр, тиги булар баары музейлери турат. Бирок дагы гундардын бүгүнкү айтып койсок эле болот, бүгүнкү артефакт калды. Бүгүнкү бозо. Биз азыр кайсы кыргызды айтсаң кыйкырып чыгат. Бозо деген биздики бул. Кыргыздан башка эч ким бозону билбейт. Бозо деген гундардын мичкилиги, суусундугу деп айтсак болот. Бозо. Бозонун градусу да болот да. Эми гундар кеткен жерде бозо калыптыр да. Мына Константин Паустовский, далекие годы, Константин Паустовский, орус адабият литературанын адабиятынын классиги. Мына жазып турат. Он приходил каждый вечер с завода, приносил с собой бутылку мутной Екатеринославской бузы. Екатеринославской бузы, хмельного напитка из пшена. Выпивал ее, валился, не раздеваясь, на рваный тюфак и спал мертвым сном до утра. Екатеринославская буза. Ошактын орыс тилде бузит деп коет. Бузит деген ошондой болгон. Бул түштүк Россия. Батыш Украина. Владимир Беляев. Орус, балдар, адабиятын классики. Ну, я про это говорю. Буза, это питье такое, здешнее, из проса, кислое и белое. Во всех будочках продается. Да. Во всех будочках продается. Я уже пробовал. Да, буза. Гундар өткөн Түркияда, Египетте, мына Жерар Денервал деген кимде жардамчысы. Ошо жардам берчү Александр Жумага атасына жардам берчү көп. Бул да жазуучу. Ошонун жардамчысы. Ошо жазып турат. Возбуждает себя по вечерам вином, бузой, пивом и гашишом. Пиво, буза. Пиво такое дейт. Из пшена, проса. Биздин да бозобуз. Биздин да бозобуз. Ошо эле бозо деген сөз, мисалы, артефакт катарында англис тилде айтып атпаймынбы? Англис тил деген гот тилин не бересе? Мына англис тилде калды, словарда калды. Буза, спиртной напиток. Бул англо-русский словарь. Англо-русский словарь. Буза, спиртной напиток. Ушунун баарын изилдесе, ушунун баарын карап көрсө, ушунун баары жазылган ушул жерде, 4 томдо жазылган. Бул китеп чыккан китебим эме эле. Жанагы орусча айтканда типа автореферата с этих книг. Бул жерде баардыгы эме менен жазылган да. Адабий тил менен жазылган. А бул жерде илимий тил менен тез катарында. Мен ошону бүт баарын жазып атам бул жерге. Анан жакында мына пластик өткөн жолу кимге ала келген бул сүрөттү. Презентацияга KG24 кылганбыз. Ошол жерде уну көрсөттү Владимир Михайлович Пласких. Мынау медальон экен, 7-кылымдын медальону. Атилла мезгилдеги, Атилдан кийинки медальондор экен да. Эми муну баатырларга берчү экен да. Бүгүнкү медальдай. Типа медаль имени Атилла деген. Сыйлык катары. Сыйлык катары медальон экен. Атилланын сүрөтү. Көп баардыгы эме күмүш, 3-тө алтын. Анан бул Европада табылган 6-7 бар. Венгрияда, Германияда, анан Францияда табылган. Биздин бабалар Францияга чейин кирип барган. Табылган. Жакында мына көлдөн түптөн муну табышат, ушундай өтүн табышат. Бул чоң просто кичинекей болгондой эле. Бул чоң сүрөтү. Пластиктин изилдөөлөрү. Меден тапты, археологиядан тапты. Ошо бир экен, материалы бир экен, сүрөтү да бир экен, мына адам сүрөт турат. Көрбөйсүз мына ошону Атиланын сүрөт десе да болот. Сүрөт турат. Эми канча кылым жатты ошол жерде, канча жатты. Сүрөт да бир экен, материалы бир экен, баары бирдей экен. 7-кылым деп дата беришти, дата коюшту буга. А ошондо жана Шудумкут кайра ойго келет. Атила Курманбалыковна аны көлгө алып келип коет. Амангелди Абжапарович, чынында бул айткандарыңыздын баардыгы биз окумуштар үчүн эмес, жалпы эл үчүн абдан кызык, биринчи жолу айтылып атат. Сиз монча китептерди жазып жүрөсүз. Өзүнчө эле бир илимдин тармагы пайда болуптур демде. Гунолог деген, бал египтолог дегендей, туурабы? Эми ушуларды мындай чоң баягындай олуттуу, илимий, рельске коюш үчүн башка чыгармалар, башка көз караштар менен да эсептешке туура келет да. Германияда, Венгрияда абдан гунологдор ошо проблема ушунда көп иштешет.
Бул китепти анын Атиланы, гундарды жазып атышат. Венгрияда кылып атат. Аны англосакста кылып атат. Казакта кылып атат. Эми казак болсо кылса туура эле, анткени казак менен кыргыз бир тууган. Россиядан чыгыптыр. Российский автор түзүптүр. Составитель Глеб Благовещенский дейт. Бул жерде бүт документтер чогулган. Анан жана приложение катарында эки кишинин, эки окумуштунун өткөн жылындагы окумуштунун 18-19-20 жылындан ортосунда жашаган окумуштун Забелин, анан Велтман дегенин пикирлерин кечирип атат. Анан алар жазып атат бирөөсү. Атилла русский князь дейт. Экинчиси жазып атат. Атилла князь Киевский самодержащий Россия деп. Анан мен бүт карап чыктым, далилдегени аттар менен далилдеп атат да. Мисалы жана Уруга деген бул от слова рог дейт. Уруга деген Ругила деген bir kanın adı Rugila. Rugila деген Рух улу. Тайпанын улу деген сөз. Сын племени. Татарлар, башкырлар бүгүн Рухту биз кыргыздар Рух десек, алар Руга дейт. Руга дейт. Ошо бир эки сөз менен де дагы бир Страва деген сөздү алып алып, бул деген жана поминки деп ошону гундар пайдаланган, эми пайдаланып биз деле азыр айтып коебуз. Айтып калабыз кээде поминки, на поминки пошли деп кыргыздар айтып калат андай сөз. Бирибизден сөздөр өтө берет да. Ошо эки сөз менен бул далилдеп атат. Атилла великий князь всей Руси, князь Киевский деп далилдеп атат муну. Бирок ошол мезгилде булар далилдегенде мындай болгон. Бураткалов Ефрон деген билесиз. Это официальный словарь. Атактуу бүтүн жөнүндө. Официальный словарь русско официальный исторический номер. Жазып атат. Атилла, предводитель германских гепидов, Тюрингов, предводитель гуннов дейт. И также гепидов, тюрингов, и также славяне находились под его властью. Славяне находились под его властью. То есть айтпайт Атилла славянский князь. Это официальная история. Официальная история. Карамзин. Пушкиндин окутуучусу. Абдан чоң тарыхчы. Абдан чоң, 12 том жазган. Карамзин жазып атат, мына Карамзин жак жазып атат. Мындай готтор келип бизди басып алган. Бизди келип жана биздин кандарыбыз 70 киши наших старейшин умертвил. Баламбер Царь-Гунский вступился за угнетенных и победил готов. И потом сии завоеватели во времена Атилы, грозного царя, их повелевали всеми странами, от Волги до Рейна. То есть айтып атат, что бизге келип жардам берген. Булар славян эмес. Жазылып турат. 12 том жазган. Ошондо гундар чындыгы эле славяндар болсо, бул киши 12 том жазган, дагы бир том жазмак. Славяне во времена гуннов-то, Атилы бир том жазмак. Бул жерде экиде барат. Анткени түшүнүп атат, что гундар славяндар эмес. А бул китеп бул өзгөчө ошол эле мезгилде бул официальный жооп берген. Официальный мына слова Бураткалов Ефрона, Карамзин, Ключевский официально жооп берген бул эметерге. Гундар славян эмес. Гундар деген жалаң кыргыздардын эмес. Бүт түрк элдеринин бабасы. Түрк элдеринин бабасы. Кыргыз, уйгур, татар, башкир, карача, Азербайджан, түрк баарынын эме бабасы. Готтор деле бүт герман элдеринин бабасы. Бирок түрк элинде бир эме бар, жана бир мындай бир мизан бар. Мураскери бирөө эле болот, балдары көп болот атада. Мураскери бирөө болот. Мураскери бирөө болот. Анан мураскери деп мен эми ушу китеп жазып атам, Атилла кыргыздардын бабасы, кыргыздар түздөн түз мураскер болуш керек деп эсептейм. Анын үчүн биринчиси Алтайдан экинчи кылымда чыгып, Алтай деген алты тоо деген экен. Этимологиясы. 5 кылым бүт Европа дүңгүрөтүп кайра келип бияка келип жайгашты. Аны өзүбүздүн жерибизге келдик деп бүт кайра эски аттарды койду. Алтай, Алатоо деген мурунку Алтай. Алты тоо. Алатоо деп эсептейм мен. Анан койду Бом, Чуй, Каракол, Чаткал, Нарын. Карап көргүлө Алтайдын картасын. Биздин картасын салыштырып көргүлө. Бүт аттар бирдей. Кайра эски аттардын баарын койду, биз жерибизге келдик деп. Ошо менен журт биздики болуп атабы? Жерибизге келдикпи?
тияктан чыгып. Жұрт биздики болду. Экинчи, жана көрсөтүп кеттим. Тил, гун тилден түздөн түз, байыркы түрк тил, байыркы түрк тилден байыркы кыргыз тил, байыркы кыргыз тилден бүгүнкү кыргыз тил чыгып атат. Түздөн түз. Тилди биз сактап калып атабызбы? Түздөн түз. Экинчи, тилди сактап калып атабыз. Үчүнчү, атыбызды, ысмыбызды, наамыбызды сактап калдык. 200 жыл мурун кыргыз деген ат чыгып, тияктан бүт бага келип, Европадан кайра келгенден кийин кайра кыргыз болуп калдык. Ага карап көрсөк, кыргыз деген уруулар бар. Хакаста да бар, татарларда да бар, башкирде да бар, кыргыз деген уруулар. Бирок биз аны сактап калдык элдин аты катарында. Биз үч нерсени сактап атабыз. Биринчи жерди, экинчи тилди, үчүнчү атыбызды. Атыбызды сактап, аны ошо менен биз түздөн түз мураскер болушубуз керек деп эсептейм. Гундар. Аны ошо менен аты биздин бабамыз болот. Китебиңиздин жазылуу тарыхын абдан кызыктуу түшүндүрдүңүз. Менимче Амангелди Абжапарович бул ушундай илим экен, бир четинен абдан чоң кызыгууну туудурат, экинчи четинен абдан чоң талашты туудурат. Себеби ар бир эл өзүнүн баягы өздүк идентификациясы менен азыр абдан активдүү иштеп аткан кезде. Ошондуктан биз эмне дейбиз? Биз ушу телекөрүүчүлөрдүн атынан сизге атактуу окумуштуу катары гана эмес, патриот, кыргыздын патриоту катары болгондо дагы ар бир изилдөөлөрдү ушул баягындай фактология менен, факты менен аракет кылып жүргөнүңүздөрдү мына сыртыңыздан көрүп, учурашканда сүйлөшүп билчү элек. Азыр биздин телекөрүүчүлөргө сиз абдан кызыктуу темада аңгеме куруп бердиңиз. Менимче бул жолугушуубуз биринчи эле акыркысы эмес. Буну биз системалык түрдө ушу элдин, анын ичинде кыргыз элинин алдына алып чыгып, ушундай дискуссияларды уюштуруп турууну өзүбүзчө бир максат кылып койдук. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, агай. Профессор Бекбалаевдин илимий изилдөө иштери чынында эле биздин кыргыз коомчулугуна абдан чоң кызыгууну, талаш тартышты туудуруп жатат. Ошондуктан бул берүү боюнча, бул илимий иштер боюнча ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Ушуну менен биздин теле көрсөтүүбүз аяктады. Көрүшкөнчө.